Саламатсыңарбы ээт тайпасынын студенттери. Бүгүн биз силер менен электрдик энергиянын негизги булактары деген аталыштагы интерактивдик онлайн сабакты өтмөкчүбүз. Окутуунун натыйжасы мамиле, жөндөм, билим менен аныкталат. Сабак баштоонун алдынан мен силерден электр энергиясынын кандай булактардан алуунун жолдорун билесиңер деген суроо берейин. Күндөн, шамалдан, суудан. Азаматсыңар. Жакшы билет экенсиңер. Мектепте жакшы окуганар байкалып турат. Демек, силер электр булактары тууралуу аз да болсо маалымат билет экенсиңер. Электр энергиясын кайсы ресурстардан алса болот? Энергия булактары болуп эмнелер эсептелет? Кайсы электр энергия булактарын көбүрөөк колдонобуз? Бүгүнкү сабакта ушул суроолорго жоопторду издегенге аракет кылабыз. Бизге белгилүү болгондой, Кыргызстан гидроэнергетика суу ресурстары боюнча КМШда 3-чү орунду ээлейт. 1-чи орунда Россия Федерациясы, 2-чи орунда коңшу Таджик Республикасы, 3-чү орунда Кыргыз Республикасы. Электр энергиясын силер атаган төмөнкү булактардан алсак болот. Суудан, күндөн, шамалдан, жылуулуктан. Электр энергиясын силер атаган булактардан башка да булактардан алууга болот. Мисалы, дизелдик электр станциялары, атомдук электр станциялары, геотермалдык электр станциялары, приливдик электр станциялары, толкундук электр станциялары жана биомассалык энергиянын жардамында. Гидроэлектрдик станциялардын 3 түрү бар. Платиналык гэстер, деривациялык гэстер, чакан жана кичи гэстер. Кыргызстандагы эң чоң гэстер болуп, Токтогул, Көрпсай, Камбар ата гэстери айтылат. Күндөн электр энергиясын алууда колдонула турган материалдар: күн тактайчасы, айнек, алюминий бурчтугу, кремний. Күн энергиясын колдонуу эң эффективдүү жолдордун бири. Анткени күн энергиясы экологиялык жактан таза жана арзанга түшөт. Жылуулук электр станциясынын иштөө схемасы төмөндөгүчө. Кыргызстанда 2 чоң жылуулук электр борбору бар. Бишкек жылуулук электр борборунун кубаттуулугу 812 мегаватт. Ал эми Ош жылуулук электр борборунун кубаттуулугу 50 мегаватт. Шамал электр станциялары тоолуу, шамал көп болгон жерлерде курууга ыңгайлуу. Геотермалдык электр станциялары жер астынан чыккан жылуу суулардын эсебинен электр энергиясын өндүрүүгө багытталган. Урматтуу студенттер, анда эмесе силердин назарыңарды бүгүнкү сабакка тиешелүү касиеттүү суулар деген аталыштагы видео роликке буралы.
Опа. Bu gaz da ekan da. Onu qo'shib qo'ydim ko'rdim. Gaz da ekan da bu. Kanalda gaz. Kurt бар достар. Ол бізге мысал көреді. Мұны деген илимдоздор атайын айтканда, мұны если что жана сордуруп бар булактагыдай ысык суу чыгарса болот экен да. Бирок андай чыгарса бул суу күйбөй калат экен. Бул күйгөн суу деп аталган себеби бул өзүнүн суусу күйөт. Жана көптөгөн ооруларга пайдалуу, мисалы кожный жараларга, мисалы аллергияга, зарынага жана одышка болуп ооруган адамдарга аябай жардам берет. Буга деген чай кайнатсак болот, жумуртка кууруп атайын тамак кылсак болот да. Мисалы үчүн чайыбыз деген 20 мүнөттө эле кайнайт. Могу кайнап калды уже? Ооба, бул уже кайнады. Мисалы биздин үйүбүздүн ар жагында суу чыгарганбыз, ушундай күйгөн суу чыгабы деп. Бирок ал жактан чыкпай эле таза суу чыкканда ошол жерде Кудайыбыз берген ыйык жерде ушул жерден эле күйгөн суу бар да. Ар кайсы жактан келишеби көргөнгө, кызыгып? Мисалы биздин болжолубуз менен айтканда бир күндө 100 киши келет да. Бул жака туристтер көп келишет. Казакстан, ар кайсы Франциядан бери кишилер келишет да, которуп беребиз ушул жерден. Аябай таң калышат, Кыргызстан ушундай ыйык жерби, суусун күйгөнүнө аябай таң калышат да. Мунун өзүнүн составында күкүрт бар да, газ да, күкүрт. Ошол күйөт. Кайнада алып берсең болот окшойт. Мынакей ушундай болуп күйөт. Муну негизи караңгыда тартса жакшы көрүнөт да, азыр күн болуп жакшы көрүнбөй атпайбы? Суу кантип эле өзү муздак, бирок үстүнө эле күйөт да, бар да, күйөт. Бул ушул эле жеринен күкүртү бар да, дарчылыгы бар. Кээ бирөө билбейт, мисалы үчүн бул жеринен суу күйүп кетет, буянан газы чыгып кеткенден кийин уже не полезно болуп калат да. Ушул жери тоңбойт, мисалы газы чыгып кеткен жери тягы күйөт. Ылдый жагы. Бул кадимки деле кайнады? Ооба, мынакей. Бул чыгып атпайбы? Мындай кыласың, газын чыгарбайсың. Крышкасында ичинен толгондон кийин ушундай кылып бекитип аласың. Газы менен, Газы менен. Болду. Газ чыкпайт да, кетет бүттү. Атайын ушундай алып барып тияка эме кылыш керек да. Az барай. Видеоролик боюнча суроолор пайда болсо, анда WhatsApp аркылуу кайрылсаңар болот. Дизелдик электр станциялары кадимки эле күйүүчү майдын жардамында электр энергиясын алууга ылайыктуу. Толкун электр станциялары океандардын жана деңиздерде пайда болгон толкундардын эсебинен электр энергиясын алууга ыңгайлуу. Атомдук электр станциялары радиоактивдүү заттардын жардамында электр энергиясын алууга багытталган. Бул жаатта коопсуздук эрежелери да өтө жогорку деңгээлде камсыздалуусу шарт. Приливдик электр станциялары суу астындагы толкундардын эсебинен алынат. Демек, студенттер, биз бүгүн биргеликте окугандай электр энергиясын төмөнкү энергия булактарынан алууга болот. Суудан, күндөн, шамалдан, дизелден, жылуулуктан, атомдон, толкундардан. Эгерде силерде суроолор пайда болсо, анда менин электрондук поштама жана WhatsApp'ка жөнөтсөңөр болот.
Урматтуу студенттер, бүгүнкү өтүлгөн сабактын маанисине канчалык терең түшүнгөнүңөрдү рефлекстүү суроолор ыкмасы менен карап көрөлү. Рефлекстүү суроолор ыкмасы сабак өтүү учурунда пайда болгон кыйынчылыктарды баамдай билүү жана аларды коррекциялоо үчүн эң мыкты ыкма болуп эсептелет. Анда эмесе суроолорго өтөлү. Сенде кандай кыйынчылыктар жаралды? Силер аны кантип жойдуңар? Бүгүнкү сабакта сен эмнени кыла алган жоксуң? Дагы сага кандай жардам керек? Пайда болгон кыйынчылыктарды жоюу үчүн мындан ары эмне кылуу керек деп ойлойсуңар? Көңүл бургандыгыңар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен бүгүн сабакта Ош технологиялык университетинин электр менен жабдуу кафедрасынын доценти Ташиев Нургазы Мамазакирович болду.